Кече мен якутиялык кыргыздар менен жолуктум, алар айтат. Ал жактан пенсияга чыгып, бизнестерди кылып, буттарына туруп алгандан кийин баары бир мекене тартат экен дейт. Бул жакка каражатты алып келип, инвестиция кылып, бир бизнес кылалы десе, бул жакта мындай шарттар жок дейт да, бир экөө келип, ушул жакта бизнес баштайлы деп, жүдөп какап, кысымды көрүп кайра кетип калды дейт. Ошо бир чет өлкөдөгү биздин мигранттар өздөрүнүн капиталдарын Кыргызстанга буруп, инвестиция кылыш үчүн бир шарттар каралып атабы? Билем, бул экономика министрлигинин иши, бирок бул мигранттардын маселеси болуп атпайбы? Ушул багыт иштер болуп атабы? Siz tуура айттыңыз. Бүткүл дүйнөлүк банктын негизинде бизде ушундай пилотный проект бар. Биздин мигранттар Россиядан кайра келсе, biz ошолорго шарт түзүп жардам беребиз да. Бул биринчи эмес, кадам катары. Жанакы сиз айткандай, мен билишимче шарттар түзүлгөн. Мүмкүн туура эмес кандай бир адамдарга тип калган негизи мындай болуш керек эле. Эми шарт өзүнчө маселе, шартты аткаруу өзүнчө маселе да. Бизде мыйзам кабыл алынат, мыйзамды аткарууда чоң проблемалар бар, адам фактору бар. Балким мекендештерибиз кайтарып келип, бул жакта бир бизнес кылабыз десе, жеңилдиктерди карап көрүш керек го. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, бул сизге дагы бир кулак кагыш. Чоң рахмат.